Дос Молдобаев атындагы опера жана балет театрынын кичи залында Кыргызстан композиторлор союзунун демилгеси менен президенттин Манас камералык оркестрі менен биргеликте 3 мундун айкалыш аттуу концерт тартууланды. Негизинен академиялык музыка, анан бирок бир-экин улуттук аспаптар аралашып кеткен жерлер да бар. Бул ошол менен кичине өзгөчөлөнөт да концерт. Анан негизги басым бул жерде жаштардын чыгармачылыгына берип атабыз. Жаш композиторлор көп, мисалы 14 автордун ичинен 10 чактысы жалаң жаштар, 40-ка чыга элек, андан да жаштар бар. Анан алардын чыгармалары бул жерде жаштар ар кайсы багыт иштеп атышат. Ар кандай бүгүнкү күндө заманбап стилде почеркте жазгандар бар, ошонун баарын бүгүнкү концерттен баамда сорот да. Ким эмне менен эмгектенип аткан үстүн менден көп сурашат. Багы композитор төрагасы катары композиторлор барбы, жаштардан барбы, Молдова Тавлесовтардан кийин эч ким жокко, Бегалиптен кийинкисин билбей калдык дешет да. Анан мына билсин деп мондай концерттерди өткөрүп атабыз. Бүгүнкү күндө жаш композиторлор ар кандай багытта эмгектенишет. Алардын чыгармалары дерлик ар кыл багытта жазылып, коомчулукка жарыяланбай келет. Бүгүнкү иш-чаранын башкы максаты мына ушул жаш композиторлордун чыгармаларын таанытуу жана колдоо болуп саналат. Бүгүн Манас камералык оркестринин аткаруусунда менин Аллегро Дечизе деген чыгармам аткарылат. Бул чыгарма мен 20 жашка чыкканда чыгарганмын. Азыркыга чейин актуалдуу болуп аткарылып келет. Өзүмдүн чыгармачылыгым жөнүндө айта кетсем, менин чыгармачылык багажымда ырдан баштап симфонияга чейин бар. Ар бир музыкалык жанрда иштегенге аракет кыламын. Жана жыйнагым да чыкты. Анан Кудай буйрса, ушу бүгүнкү концертте 14 композитордун чыгармалары аткарылат. Муундардын айкалышы деп аты айтып тургандай эле, улуу муундагы, орто муун, кичүү муундардын музыкалары айкалышып, бир сонун гармонияны жаратат деп айта алам. Баласагы Мусаев жаш композитор жогорку окуу жайында эмгектенип Түрсойдун сыйлыгына ээ болгон. Ал ар кыл жанрда чыгармаларды жаратып келет. Романстардан тартып, симфониялык чыгармаларды жаратат жана анын жазган музыкалары кыргыз тасмаларында да колдонуп келишет. Бүгүнкү иш-чарада композитордун 2 чыгармасы Манас камералык оркестри менен аткарылып жатканына кубанат. Бүгүнкү кечеде менин 2 чыгармам аткарылат. Бирөөсү Wild Dances деген чыгармам, бул деген Sky Woman деген спектаклине жазылган пьеса. Экинчиси болсо Акыркы көч тасмасына жазылган чыгарма. Ошо 2 чыгармамды бүгүнкү кечте уга аласыңар. Романстардагы бар, чоң симфония оркестрдагы бар, кино музыкадагы жазам, чакан ансамбльдарга жазам, ырылар жазам, кино ар кандай саундтректер жазам. Мисалы азыр заманбап мода болуп атпайбы. Салкар композиторлор жол салып кеткен жакшы жөрөлгө бүгүн да уланып жаткан учуру. Ошон үчүн 3 мундун айкалышы деп бекерден аталбаса керек. Жалаң эле жаш композиторлор эмес, кыргыздын ушул мына баягы классикалык өңүттөгү композиторлордун жазып аткан музыкаларын ошонун муундан муунга өткөргөн, муундан муунга баягы жол баштаган концертте атайын. Улуу муундар да бар бул жерде, орто муундар да бар. Анан жаш композиторлор көп. Анткени бүгүнкү күндө эми көрүп атасыңар го, бүгүнкү күндө радио эфир же телеэфир болобу, же концерттик программалар болобу, филармония болобу, кайсы музыка көп? Тойдун той ырлары көп. Ал эми мындай музыка сейрек аткарылып калды. Анан бирок маданияттуу элде, баягы элдин рух дараметин бийик кармайм деген, көтөрөм деген элде мындай музыка аткарылып туруш керек. 3 мундун айкалышы концерттик программа президенттин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жол деген жарлыктын алкагында ишке ашып, ага көрүүчүлөр ар бир чыгарманы кызык колдошуп, жаш композиторлорго ийгиликтерди каалашты.